Президент Садыр Жапаров Чолпон Ата шаарында Борбор Азия мамлекеттеринин тышкы иштер министрлерин кабыл алды. Жолугушууда эки тараптуу кызматташтыкты жана аймактык өз ара байланыштарды кеңейтүүнүн актуалдуу маселелери боюнча пикир алмашуу болду. Мамлекет башчысы жакынкы коңшулар Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркменстан менен өз ара пайдалуу алакаларды тереңдетүү Кыргызстандын тышкы саясатынын артыкчылыктуу багыттарынын бири экенин белгиледи. Садыр Жапаров белгилегенде эки тараптуу мамилелерден тышкары өлкөлөр ортосундагы региондун күн тартибинде турган аймактык өз ара аракеттенүүнү жандандыруу жана кеңейтүү жалпы чөлкөмдүндө Борбор Азиянын ар бир мамлекетинин да өнүгүүсүнүн негизги фактору болуп саналат. Региондук интеграция маселелерине токтолгон мамлекет башчысы Кыргыз тарап өз ара соода көлөмүн көбөйтүү, чет элдик түз инвестицияларды тартуу, атаандаштык эмес кызматташуу бири-бирин толуктоо маанилүү деп эсептей турганын кошумчалады. Өз кезегинде тышкы иштер министрлери мамлекет башчысына тышкы иштер министрлеринин кеңешмесинин бүгүнкү отурумунун жүрүшүндө Борбор Азия мамлекеттеринин башчыларынын 4-чү консультативдик жолугушуусунун мазмундук бөлүгүн даярдоо аяктай турганын билдиришти. Отрадно, что у наших стран есть понимание. Мамлекеттердин улуттук экономикаларын өнүктүрүүгө багытталган соода экономикалык, энергетикалык, транспорттук жана башка өз ара аракеттенүүсү бүткүл Борбор Азияда туруктуулукту, коопсуздукту, тынчтыкты жана гүлдөп өнүгүүнү камсыз кылуу үчүн бекем негиз болуп саналат. Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлеринин саммити биримдиктин жана өз ара түшүнүшүүнүн, ачык жана өз ара пайдалуу диалогко даярдыгынын далили. Аймактык демилгелердин ийгилиги жана бүтүндөй Борбор Азия аймагынын позициясын аныктоо, алардын ишинин сапатына, аракетине тышкы иштер министрликтеринин деңгээлиндеги диалогуна жана өз ара түшүнүүсүнө түздөн-түз көз каранды. Региондук диалог үчүн өлкөлөр тандап алган багыт аймактын гүлдөп өнүгүшүн жана элдердин бакубаттуулугунун негизги фактору болуп кызмат кыла тургандыгына терең ишенем. На региональный диалог послужит ключевым фактором процветания региона, достижения нашими народами благополучия.